Ош шаарына жакын эле жерде жайгашкан, барыңыздар эле билген 7-километрде, мындайча айтканда 5 Мойнок айылында жери 5 соток болгон сатылуучу жер чыкты. Алуучулар барбы? Кызыл китеби бар, турак жай. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Эсин номери жазылуу. Шаардын өзүнөн келген болсоңуздар, шаардагы Макаренканы билесиздер, а? Макаренкадан Мады тарапка ровно 7 километр жүрөсүздөр. Оң жакты карасаңыздар, МП заправкасы. Анын жанында оңго бурулган поворот бар. Ал 5 Мойнок айылынын повороту. 5 Мойнок айылына кирип келе бересиздер. 7-километр, 5 Мойнок, ушундай эки аты бар бул айылдынчы. Мына 5 Мойноктун садигине ориентирди аласыздар, же болбосо мына жердеги мектебине ориентирди аласыздар, же ал жерде ФАП бар, ошого ориентирди аласыздар. 5 Мойноктун как бы центры мына жери. И мына кызыл фура турабы? Анын ар жагы мечит. Мечиттен сиздер солго бурулуп 250 метр чыгып барсаңыздар, сатылуучу жерибиз жайгашкан. Достор, мен турган жер бул 5 Мойнок айылынын кире бериши, 7-километрде турам. Шаардын өзүнөн Мады тарапка 7 километр жүрөсүздөр. Мына жерде МП заправка бар, билесиздер. Бул жак Ошалай трассасы. Дальше кетсеңиздер Мады Башбулак. Ал жака кетпейсиздер. Ошол жерден эле оңго буруласыздар. 5 Мойнок айылы. Түз жүрсөңүздөр мектеби бар. Барсаңыздар маалымат берем. Достор, түп-түз жүрүп келесиздер. Мына жагы дагы көчө, билесиздер. Ошол жактан деле жүрүп келсеңиздер болот. Мына жакта ушул жер сатка чыккан учуру. Үйлөр толтура, 5 кошкон эл, билишимче местный деле эч ким жок. Бул айылда билесиздер, таза суу бар. Булактын суусу. Суу токтобойт, айтайын дегеним. Свет бар. Мына Песковый собор менен тосулган. Мына жак баратан местасы. Мына жактагы тосулган. Кыскасы 5 соток, 20-га 25 узун турасычы. И кызыл китеп бар. Турак жай. Мына жагы пакса менен тосулган, кошунаңыздар. Нар жагы Песковый собор. Эми мына жагы болсо, мына көчөт турат го, ошо көчөттүн бери жагы сиз ала турган жер. Турак жай, кызыл китеп бар. Сразу закон түрүндө өткөрүп берем. Шаардан үй алып койду элем, бир аз акча жетпей атат. Ошону беришим керек, ошого эле сатып атам. Болсо сатпайт элем деп эсим мага маалымат берди. Лайктан басып коюңуздар. Туган урук, дос, жар, группа, бүт бардык тарапка жибериңиздер. Алар дагы кирип көрүшсүн. Жер издегендер ошончо азырчы. Түшүнбөйсүң да, ким алат эле деп рекламага чыгарасын. 1-2 күндө эс чалат. Алло десең, уже болду, сатылып кет, дукан өчүрүп кой дейт. Ушундай достор. Чай пул которуп коет, рахмат деп. Андыктан жер алган адам эч качан утулбайт. Акчасы жоктор жаза берет. Кымбат, эч ким албайт. Андай мындай, нар жак бер жак депчи. Андыктан бирөөнүн көңүлүнө, бирөөнүн сөзүнө көңүл бурбаңыздар. Өзүңүздөрдүн оюңуздар менен жашаңыздар. Жер жактыбы, жер издеп атасыздарбы? Жакшы жер экенби? Акчаңыздар барбы? Ала бериңиздер. Үй, жер, алтын, ушундай бир квартира алган адам утулбайт. Азыр көрүп атасыздар, баалар көтөрүлүп атат. Бул машина эмес, мисалы, бузулуп кала тургандай, же да бир 2-3 жылдан кийин баасы түшүп кете тургандай. Же оодарылып кетип бир нерсе болуп кете тургандай нерсе эмес. Жер, үй, квартира алган адам вообще утулбайт. Баасы только өсөт. Кыймылсыз мүлк деп коет да, ошончун. Кыймылдабаган мүлк да, тура берген мүлк. Баасы көтөрүлө берген мүлк. Баасы 5 соток, кызыл китеби бар, сразу закон түрүндө өткөрүп берет. Эсин номерин жазып койдум. Турак жай. Үйлөр турат. Бул айылды билип калдыңыздар. Башбулактын суусу бар бул жерде. Суу өчпөйт. Суу свет кеңири. Мектеп, садиктерди көргөздүм. Мечиттери, маршруттук каттамдары бар. Өнүккөн, Мемин деген атагы чыккан популярный айылдардын бири. И шаарга жакын. Шаардын өзүнөн, Макаренко бар го, шаардын өзүнөн ошо Макаренкадан мына жерге чейин 7-8 километр чыгат. Ошон үчүн 7-километр деп коет да бул жерде.